кармайт, ачка болот, ичерге тамагы жок. Ошол убактарда эне эмне кылат? Бир ташты алып келип казанга салат. Жети кара ташты алып келип казанга салып, толтура суу куюп, балдарына айтат. Балдарым, мына казанда тамак бышып баштады дейт. Акырындан аралаштырып, эми силер тамак бышкычакты бүтүп тургула, тамак казандан бышкан убактарда мен силерге таттуу тамак берем дейт. Балдар кичинекей да, ыйлайт, курсагы ачат, үмүт кылып жатып уктап калышат. Баягы казандагы кара таш, жети таш суусу менен таң атканча кайнайт. Алланын кудуретин ушул жерден көрсөк болот, кереметин. Ошол таш эрте менен ачылганда ушундай уюган тамакка айланган да. Ал жерде эне ачып көрөт дагы өзү даамдайт. Ушундай бир сонун таттуу ширин тамак пайда болгон да. Бул биздин Алла Тааланын бар экендигине, бир экендигине, кудуреттүү күч бар экендигин биздин көз алдыбызга ушу энелерибиз аркылуу берген да балдарга. Чекесинен акырын алып, ошол балдарга берип, айылындагы тойгузган. Мына ошондон баштап бул сүмөлөктүн абдан бактуу экени, кадырлуу экени, касиеттүү экени мына ушул энелерден тарыхтан калган. Сүмөлөк ошол жыл тогошууда гана жасалган. Ошодон баштап элдер салтка айлантып, дайыма жасында 2 жыл тогошкондо, жаңы жыл келгенде жасалып башталат. Жаз келгенде жаңы жыл 2 жыл тогошкондо жасалып башталат. Бунун ичине биринчиден эле нанды эметип, бул оймону салып,